Ыйлаганым бул сүйүнүчтүн көз жашы. Мен эч убакта мен үй алганыма өкүнбөйм, мен сүйүнөм. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Атым Роза, KG недвижимость компаниясында иштейм. Новосибирск шаарында бүгүн кезектеги кардарыбыздын ачкычын тапшырганы келдик. Кардарыбыз ошо Ленинский район, Новосибирск, Левый беректен өзүнө жаккан 2 бөлмөлүү турак жайды өтө ыңгайлуу баада алган. Кардарыбыздын сделкасы 27 сентябрь болуп өттү. Бизге кардарыбыз кайрылганына 1 жыл болду. Октябрь 2023 жылы ушул күндөрү договор түзүп, Берметович экөөбүз процессти баштаганбыз. Кандай бардык себептери бар. Одобрение бербей, банктар отказ кылып, ошол учурлардан баары өтүп, бүгүн кубанычтуу күн. Берметович бүгүн ачкычын алат. Ошол үйүн көрсөтөбүз, видео обзор болот. Андыктан биздин каналдан узабай карап турсаңыздар болот. Погода аябай сонун, району дагы аябай сонун. Ушундай аябай тихий, спальный район деп койсок болот. Ленинский райондо, улица Невельского жайгашкан. Азыр продавецтер келип бизди күтүп турушат. Ачкычын ошо сделка өткөндөн кийин, счетуна акча түшкөндөн кийин беребиз деп сүйлөшкөнбүз. Азыр кечээ аккредитив раскрытие болуп, уже продавецтер ачкычын акчасын алышты. Ушундай район, баасы өтө ыңгайлуу. Мечен үйүнө келдик. Үйүнүн планировкасы сонун. 2 бөлмөлүү, сиздер көргөндөй распашонка деп коет. Советский Союз учурунда ушундай үйлөр көп салынган. Үйүнүн состояниясы аябай сонун. Продавецтери дагы аябай сонун экен. Бардык керектүү нерселердин баары бар. Кирип эле жашай турган үй. Бермечи сизди куттуктайбыз. Үйүңүздүн ачкычын официально тапшырып коелу. Рахмат. Үйүңүз берекелүү болсун. Көп жакшылыктар, тойлорду өткөрүңүз, уул үйлөп кыз чыгарыңыз деген. Айткарым келсин.
процессаны тез эле жаап, Кудай буйрса балаңызга үй алыңыз. Россияда эми иштеп, официально иштеп жүргөн мекендештерге сонун возможность, мүмкүнчүлүк десем болот. Үйдүн баасы өтө ыңгайлуу. Эми бермеченин өзүнөн угалы кандай кыйынчылыктардын башынан өткөрүп, ушул күнгө жетип отурат. Менин атым Бермет. Мен Новосибирский шаарында 8 жылдан бери мигрант болуп эмгектенип келем. Мен ипотекага үй алыштын себебине мен канча жолу ойлонгом, бирок мен коркком мындай ипотеканы төлөй аламбы деп. Бирок бул жакта пропискадан кыйналганыбыздан, квартира снимать эткенибизден кыйналганыбыздан андан көрө өзүбүзгө үй алып, ошол квартплатка төлөгөн акчаны ипотекабызга төлөп, акырында өзүбүздүн үйүбүз болсо экен деп тилек кылгам. Кудайга шүгүр, тилегим кабыл болуп, 1 жыл мурун бир кыз аркылуу ушул агентствону билип, документтеримди тапшыргам. 1 жыл күттүм, сабыр кылдым. Мына эми ушундай жакшынакай үйлүү болуп отурам. Мен ыраазымын Самара Нарматовага, канча жакшылык кылып, жардам берип, билбеген документтериме жүгүрүп, бүт өзү даярдап берди. Мен дагы ушул Россияда иштеп жүргөн мекендештерге эч коркпостон официально иштесеңиздер, силерге да возможно бар документ растап үй алсаңыздар болот. Мен мына 1 жыл күтүп үйлүү болуп отурам. Мен кубанычымда чек жок. Буйруса ушул жерде буйруса келин алып кыздарымды берип, жакшы тилектерим бар. Силерге да ушундай үй каалайм, мекендештер. Просто мен эч убакта мен үй алганыма өкүнбөйм, мен сүйүнөм. Буйруса бул үй дагы кыздарыма, уулдарыма алып берем деген тилектерим бар. Бир туугандарыма деле каалайм ушундай үйлөрдү. Мен түшүнөм сиздин өзүңүздүн. Биз биринчиден Мен үйдү 3 миллион 450 миңге алдым. баштапкы төлөм бердиңиз. Мен 1 миллион баштапкы төлөм бердим, калганын ипотека кылдым. Ошо сизге айына канчадан төлөп? Примерно 44 миңден айланып калды. Сизге эч кандай кыйынчылык? Жок, мага кыйынчылык жок. Мен зарплатамдын почти 50%. Рахмат силерге дагы. Нарматовага да рахмат, Роза сага да рахмат. Мен канча деген түшүнбөгөн документтериме өзүң жүгүрүп бүтүрүштүң. Мен ыраазымын силерден. Мага окшогон мекендештер эч коркпостон үй алганга аракет кыла бергиле, потому что жардам берет агентство. Түшүнбөгөн нерселерди сурасаңыздар, баардыгын түшүндүрүп берет. Мен түшүнбөгөн көп нерселеримди бүт булар түшүндүрүп айтып берди. Мен баарын ушулар аркылуу бүтүрдүм документтеримди. Мен потому что мен документ жөнүндө түшүнүгүм жок экен, көп нерселерге булар жардам берди мага. Мындан ары да Буйруса аракет кылам.